Урматтуу окуучулар, сүткорлук Кур'ан, сүннөт, ижма менен арам болгон амалдардан болуп эсептелет. Аллах субханаху ва таала биз менен сиздерге ыйык Кур'ан-ы Каримде кайрылып мынтип айтат: О имандуулар, мен силерге ырыскы кылып берген нерселердин эң тазаларынан жегиле. Ошондуктан биз менен сиздердин жашообуз оңолушу үчүн, биз менен сиздер эки дүйнөдө бактылуу болуубуз үчүн, элибизде, жерибизде урулук, сойкулук, түрдүү оору, кырсык, балелер азаюусу үчүн арам нерседен сактанышыбыз керек. Мына ошол арам нерселердин башында сүткорлук турат. Урматтуу окуучулар, Аллах Таала биз менен сиздерге бир нерсени арам кылган болсо, ага альтернатив катарында жүздөгөн, миңдеген нерселерди адал кылган. Мисалга айтсак, эгерде бир чочкону арам кылган болсо, анын каршысына сизге коёнду же, койду же, эчкини же, уйду же, төөнү же, жылкынын этини же деп жана башка канчалаган нерселерди адал кылып койду. Мына дал ошол сыяктуу эле, эгерде Аллах субханаху ва таала биз менен сиздерге сүткорлукту арам кылган болсо, анын каршысында ага альтернатив катары жүздөгөн түр соода сатыктарды адал кылып койду. Биз менен сиздер мына ушул арам жагыдан сактанып, адал жагын тандап, адал жагы менен соода кыла турган болсок, коомчулугубуз оңолот. Эң биринчиси баштапкы өзүбүз оңолобуз. Жан дүйнөбүз тазарат. Үй бүлөбүз оңолот. Үй бүлөбүздүн оңолуунун натыйжасында коомчулук оңолот. Коомчулук оңолгон кезде биз менен сиздер дүйнөлүк жана акыреттик бактылуулуктарга жете баштайбыз. Ошондуктан сүткорлук темасы өтө маанилүү темалардан. Буга аябай кунт коюп угушубуз керек. Сүткорлук тууралуу улуу Аллах Таала ыйык Кур'ан-ы Каримде эмне дейт? Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Ва ахаллаллахул бай'a ва харрамар риба. Аллах Таала соода сатыкты адал кылды. Алмаңызды сатыңыз, өрүгүңүздү сатыңыз, малыңызды сатыңыз, коюн эчкиңизди сатыңыз, кыскасы кандай адал соода болсо сатыңыз, иштеңиз, бизнес кылыңыз, адал тамак кылыңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: чынчыл соодагер, аманатчыл соодагер эртең кыямат күнүндө пайгамбарлар менен, шейиттер менен, такыбалар менен бирге болот деген. Ошондуктан адал жагыны тандап, каалаганча сиз соодаңызды кыла бериңиз. Бирок ва харрамар риба, Аллах Таала сүткорлукту арам кылган. Андыктан биз арамдан сактанышыбыз керек. Арамдан сактансак, жокоруда айтканыбыздай, биздин коомчулук оңоло баштайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн ыйык хадисинде мынтип айткан: Ла'аналлаху акилар риба ва му'килаху ва катибаху ва шахидейхи ва қалахум саваун. Аллах Таала сүткорлукту жегенди, тактап айтканда сүткорлукка акча алганды, ва му'килаху ошону жедиргенди, сүткорлук бергенди, аны жазганды, ага күбө болгонго Аллах Таала каргыш айткан дейт. Булардын бардыгынын өкүмү бирдей дейт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Сиз ошол сүткорлукту өзүңүз колуңуз менен бересизби, колуңуз менен аласызбы, берип аласызбы? Же болбосом ошол жерге күбө болосузбу? Же ошону жазып договордо кол коюп бересизби? Булардын өкүмүнүн бардыгы бирдей дейт. Андай адамдар Аллахтын каргышына калат дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн башка бир ыйык хадисинде мынтип айткан жери бар. Аклу дирхамин вахидин мин рибан ашадду мин 33 заниятан язниха ражул. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: сүткорлук жолу менен бир дирхам жеш 33 жолу зина кылуудан жаман дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, зина кылуунун жазасы өтө катуу. Ислам мамлекети боло турган болсо, зина кылган адам, эгер нике көргөн адамдар зина кылса, алардын жазасы өлүм болот, ташбаран болот.
Ал эми эгерде нике көрбөгөн адамдар зина кыла турган болсо, аларга 100 камчы урулат. Zinanın akıbeti öte jaman. Zinanın akıbeti öte jaman. Bilip atasızlar, Witchspeed degen ушундай жаман оруулардын башаты зина болот. Мына ушул сүткорлук, ошондой жаман дүйнө акыретте бизге зыян бере турган зинадан 33 эсе эмнекен? Оорураак. 33 жолу 1 дирхам риба жесеңиз 33 жолу зина кылганга тете деп жатат. Ошондуктан бул жерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам рибанын, сүткорлуктун канчалык деңгээлде зыяндуу экендигини биздерге билдирмекчи. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам башка өзүнүн ыйык хадисинде айткан: 7 нерсе бар. Адамды дүйнө акыретте бактысыз кыла турган, дүйнө акыретте курута турган 7 нерсе бар. Мына ошол 7 нерсенин катарында эмнени айткан? Сүткорлукту айткан. Ошондуктан сүткорлуктан аябай абайлашыбыз керек, сактанышыбыз керек. Башка бир туугандарыбызга дагы жеткирип, аларды дагы сакташыбыз керек сүткорлуктан. Аллах Таала ыйык Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ямхакуллаху риба ва юрбис садакат." Аллах Таала сүткорлуктун берекесин кетирет. Дүйнөдөгү сүткорлук кылгандын байлыгында береке болбойт. Ал жерден өзү не кылат? Өзүнүн ээси пайдалана албайт. Тескерисинче, ал киши сараңдык деген адамды тозокко жетелей турган бир ооруга кабылат. Аллах Тааладан коркпойт, алсыздарга мейрим кылбайт. Өзүнүн ошол байлыгыдан садака дагы кылбайт. Садака кыла турган болсо дагы Аллах Тааланын садакасын кабыл кылбайт. Себеби Аллах Таала тек гана таза байлыктан болгон садаканы кабыл кылат. Ошондуктан бул дүйнөдөгү зыяны. Дүйнөдө сүткорлук кылган адам эч качан анын байлыгында береке жок, анын акыбети зыян болот. Бирок ошол эле учурда Аллах Таала дейт: "Ва юрбис садакат." Аллах Таала кайрым садака кылгандардын байлыгын өстүрөт дейт. Аллага болгон чыныгы ишеним менен адам баласы Кудай жолунда адал мээнет менен тапкан акчасын берсе, Кудай Таала бирини 10 кылып, онуну 700 эсеге чейин көбөйтүп берет. Сүткорлуктун дагы зыяндарынын бири, эртең кыямат күнү болгон кезде адамдар махшар майданына барса, жанагы адамдар сүткорлук кылган адамдар, жанагы жинди болгон киши, эпилепсия болгон киши сыяктуу жыгылып туруп, адамдар түптүз жол басып барса, бул жыгылып туруп ошондой барат. Себеби Аллах Таала: "Аллазина яакулуна риба ла якумуна илля кама якуму аллази ятахаббатуху шайтану минал мас." Сүткорлук кылгандар ордулардан турган кезде шайтан жин тийген киши сыяктуу дейт, эмне кылат? Турушат дейт. Жыгылат, турат дейт. Жыгылат, турат дейт. Алымдарыбыз ушундай чечмеле берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Ибн Мажа, Абу Даудтар риваят кылган хадисте минтип келген: "Ла яатиянна алан наси заманун ла ябқа фихи ахадун илля акала риба, фа ин лам яакулха асабаху мин губарихи." Адамдарга бир доор келет, ошондой бир учурлар келет. Ал доорда ар бир адам сүткорлукту жейт дейт. Эгер жебесе дагы ага сүткорлуктун чаңы барып жугат дейт. Чаңы барып тиет дейт. Бүгүн даана ошол доорга келип калдык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Саатка эмне деди? "О Саат, сен жеген тамагыңды, курсагыңа кирген нерсеге маани бер. Адал тамак же, дуаң кабыл болот" деди. Бүгүн сүткорлуктун жыты бизге жеткендиктен, сүткорлуктун чаңы бизге киргендиктен, биз алакан жайып дуа кылсак, дуаларыбыз кабыл болбой жатат. Тилектерибиз кабыл болбой жатат. Бул эмнен себебиден? Бардыгы сүткорлуктун себебиден. Сүткорлуктун натыйжасында болгон нерсе. Мурунку таква алымдар алакан жайып дуа кылганда дароо Кудай Таала алардын ошол замат дуа тилектерин кылат эле. Азыр доорда ушунчалык дуа кылабыз, ушунчалык Кудай Тааладан тилейбиз, кабыл болбой жатат. Эмне үчүн? Себеби биз алкымыбызды тыйбай атабыз. Алкымыбызды сактабай жатабыз.